Кыска нуска мисалдын бири Юнус алейхисалам кит жутуп алат. Юнус алейхисалам өзүнүн коомун өз алдынча таштап кеткенден кийин ал жерде деңизге түшүп, деңиз ичинде кит жутуп алат, урматтуу мекендешим. Мен азыр өзгөчө маселеге токтолом ушул жерде. Өтө маани берип кунт коюп турсаңыздар, бул жерде өзгөчө нерсени түшүнөсүз да. Жутуп алды, кит жутуп алгандан кийин Юнус алейхисаламды ал жерде бир канча караңгылык бар эле. Түндүн караңгылыгы, деңиздин караңгылыгы, киттин караңгылыгы, анан өзүнүн ичиндеги жан дүйнөсүнүн караңгылыгы, жүрөктүн караңгылыгы, ички жан дүйнөнүн караңгылыгы. Урматтуу мекендешим, эгерде ичиңиз жан дүйнөңүз кара боло турган болсо, караңгы боло турган болсо, сырттагы кубулуштардын эч бири сизге жакпай калат. Ошол эле машина, ошол эле үй жай, ошол эле эч нерсе жакпай калат сизге. Ошон үчүн ичүүлөр, чегүүлөр, ошон үчүн баягы өзүнүн асуулар, өзүнүн жанын кыюулар, өлтүрүүлөр ошон үчүн болот. Ички жан дүйнөнүн караңгылыгын эч ким көтөрө албай калат да. Мына түндүн караңгылыгын көтөрөбүз, караңгыда жүрө беребиз кеңири, эгерде маанайыбыз жакшы болсо. Эгерде маанайыбыз жаман болсочу, ички жан дүйнөбүз караңгы болсочу, бул зулум дегени бул караңгылык. Караңгылык, урматтуу мекендешим, мааниси. Эгерде көңүлүңүз, жан дүйнөңүз караңгы боло турган болсо, сиз эч жерге батпай каласыз. Ошол учурда Юнус алейхисалам не деди? Ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин деди. Аллахым, мен өзүмө зулум кылуучумун, албетте сен күчтүүсүң, сен тазасың, сен күнөөсүзсүң деди. Ошол учурда Аллах табарак ва таала аны кит ичинен куткарды. Киттин ичинен сактап калды. Мен мисал беремин азыр. Бир жаш балаңыз, өзүңүздүн уулуңуз келсе, ата мен бул ишти кылбаймын башка. Ушул туура эмес экендигин түшүндүм дей турган болсо, сиз балаңызды кечиресиз, сиз түшүнөсүз. Ал балаңыз ошол жетилиптир, ошол туура эмес иш экендигин билип бүтүптүр деп чын жүрөктөн ал чыгып жаткан сөздөрүнө ага ишенесиз да. Тобо кылган үчүн ишенесиз. Аллах табарак ва таала ата-энелерден дагы бүт мээримдүү. Сиз эгер тобо кыла турган болсоңуз, сиздин тобоңузду сөзсүз түрдө кабыл кылат. Бардык пайгамбарлар айта турган тобо, истигфар, зикир бул астагфирулла экен. Муну айтпай каяка барасыз? Эгерде жан дүйнөңүздө караңгылык болушун каалабасаңыз, анда зикир кылыңыз, урматтуу мекендешим. Бүгүн эч кайсы медицина, эч кайсы врач, эч кайсы психолог, эч кайсы молдо, эч ким таба албаган дары, урматтуу мекендешим, мына ушул астагфирулла деген зикир болуп эсептелет. Бул дарт менен бүткүл дүйнөдө азыр толтур адамдар ооруп атат. Бир дүйнөдө 5тен 4-өсү ушул жан дүйнөнүн караңгылыгы менен ооруп атат. Бирок шифасын таппай жатат. Каяка барсам, не кылсам, музыка окусамбы, каяка барсам экен деп өзүн окко, чокко ооруп атат. Бирок бул чекитти, бул караңгылыкты толтура албайт. Не менен толот бул? Зикир менен, астагфирулла менен толот экен, урматтуу мекендешим. Муну айтсаң миллионер болосуң, муну айтсаң бай болосуң, муну айтсаң чындап сен жетпеген, сен түшүңө кирбеген нерселерге киресиң. Урматтуу мекендешим, зикир экен негизги маселе. Бир эле мешитке намазга келип калган болсо бир адам, намазды өз убагында жамаат менен Аллаху акбар деп бардыгына саждага, сафка бардыгына жетишип намазды окуп чыккан болсо, кийин кечигип келип аткан болот бирөө. Намазга келип атканда мындай эле келет. Намаздан чыккандан кийин мынтип басып калат да. Мынтип чыгып, деп кол учу менен салам берип, кечигип калдыңбы деп үстүнөн күлгөндөй кылып мынтип калдаңдап калат да. Бул не дегени? Намазга жетишиң дегени. Пешинде мисалы багымда окуп пешинде окудуң, пешинге чейинки аралыктагы майда чүйдө күнөөлөр кечирилди, жүрөккө караңгылык чыгып, нур кирди, имандын нуру киргендиги үчүн сен мындай балдаңдап басып калдың. Эмне үчүн атка минген учуруңда мындай өзгөчө туруп каласың? Атка мингенде деп башкалар тоготпой, эшек мингендерди тоготпой карабай каласың. Атка мингениңде аттын дагы дуасы бар, машинага мингенде машинанын дагы дуасы бар. Аллаху акбар, Аллах сен улуусуң дегени. Бул аттын үстүнө мен турам, эшекченди тоготпой жатам. Тоготушуң керек. Мен аттын үстүндө туруп эшекченди тоготпоgonum сыяктуу, мен аттын үстүндө турсам дагы, жиптин үстүндө турсам дагы, бешеттин үстүндө турсам дагы, мен сага эч киммин дегени, сен улуусуң дегени. Аллаху акбар деген дейт. Şu машина мингенде, башка мингенде. Бешетиде кеттасың бирөө тикода чыгып калды, аны кысып коесуң керек болсо. Бешетиде мындай өзүнчө газ дух пайда болот анын бешети мингенде. Тикода кетип атканды карабай тоготпой калат кээде. Ошо машинага отурган учурда астагфирулла, Аллаху акбар. Мен эч киммин. Тикодогону тоготпогонуң сыяктуу, сен жипте дагы отурсаң эч кимсиң сен. Ошондуктан урматтуу мекендешим, кичпейилдүүлүк, зикир, астагфирулла. Астагфирулланы ар дайым айтып жүр. Буга дары шарт эмес, дары алышың шарт эмес буга. Бассаңда, турганда, отурганда, жатканда ар дайым ар бир учурда астагфирулла зикир кылып жүр. Ошондо жан дүйнөңдөгү караңгылык чыгып, имандын нуру кирет, урматтуу мекендешим. Эң улуу зикир ушул экен. Эң жакшы зикир ушул экен. Астагфирулла.
Пайгамбарыбыз 70 жолу айтса, күнөөсүз пайгамбар 70 жолу бул зикирди айткан болсо, сен мен күнөөкөр болуп туруп күндө жок дегенде 700 жолу айтышыбыз керек бул зикирди. 700 жолу эсептеп көр, бир жумушка барган чейин айтып коесуң бул зикирди. Ошондой экен, бай болом десең ушул зикирди кыл. Жан дүйнө жактан бай болсоң, сен бул дүйнөнү өзгөчө көздөр менен көрүшүп баштайсың. Аластай турган нерселер өтө көп экендигин билесиң. Качан сен бул жан дүйнөңдө караңгылык чыкса, бир күнөө кылып койдуңбу? Ошол жан дүйнөңө караңгылык кирди дегени бул. Ал караңгылык кечкурун караңгыда жүрө бересиң, бирок бул жерге караңгылык келип калса, анда чыдабай каласың. Адам баласы бул нерсени көтөрө албай калат, чыдай албай калат. Басканда турганда баягы нерсе кыйнай берет адамды, сыгып салат. Ошентип байкайсыңар, ошон үчүн баягы жаш улуулар чыгып алып түнкү 2-лерде дагы балкондон чыгарып сигарет чегип аткан болот. Неге? Жан дүйнө караңгылык болуп калган да. Сырткы караңгылык ички кирип калган. Ички караңгылыкты адам көтөрө албай калат. Ошон үчүн арак ичип кетет, ошон үчүн сигарет чегип кетет, ошон үчүн өзүн өзү алдап, не кылганды билбей, башын кайга тыкканды, урганды билбей калат да. Урматтуу мекендешим, мына чечилүүчү жол. Чечүүчү жол ушунда. Намазга келген адам намаздан чыгып аткан учурда күлүп, жайнап, унанып чыгып калат. Мына результат сизге имандын нуру кирип, майда күнөөлөрдүн караңгылыгы чыгып кетти да жан дүйнөдөн. Ошон үчүн эс алып калды адам. Урматтуу мекендештерим, бул зикирге маани берели. Зикирде маселе чоң. Зикирде маселе чоң, урматтуу мекендештерим. Зикирге маани берели, басым жасайлы. Ар дайым ушул зикирди айтайлы. Астагфирулла, астагфир. Аллахым күнөөмдү кечир, Аллахым күнөөмдү кечир. Күнөөмдү кечир, Аллахым. Аллах табарак ва таала өзү дагы урматтуу мекендешим. Эгерде биз күнөөлөрдөн тооба кылып астагфирулланы көп айта турган болсок, асмандан рызкыларды жаадырабыз дейт. Бул дегеним азыр сыртта кар жаап атат, жамыр жаап атат, башка жаап атат. Мына жаап атканы өзү рызкы, урматтуу мекендешим. Кенен кылып беребиз рызкыңарды дейт. Бала чакаңарды көбөйтүп беребиз дейт. Мисалы, рызкы биринчи маселеде айтылды. Асмандан жааган нерселер биринчи рызкы деп айтылды. Неге? Жамыр жаса, кар жаса, мурда ата-бабаларыбыз айтат эле, биз баткендиктерде аталарыбыз айтат эле, өтө күчтүү даанышман адам болгон да буларга. Булар өтө күчтүү көп нерсени билген. Кар жаса, жамыр жаса, мына нан жаап атат деп айтат эле да. Нан жаап атат дегени бул жамыр жааганы нан дегени, кар жаап атат дегени нан дегени. Ошондуктан жерге түшкөндөн кийин булануу процесси жүрөт. Биологияны окута 7-8 класста. Ушу булануу процесси жүрөт, жамыр жаайт. Кийинки жазда, жайда, эрте жайда баягы чөптөр өтө жапжашыл болуп, мөмөлөр башкадан эс алып, энергичный болуп чыгат. Анан жакшынакай мөмө берет, чөптөрүбүз жакшы чыгат. Чөптөрдү жеп, уйлар, малдар, койлор бардыгы жеп, жакшы семирет. Аны биз жеп, эркектер жеп, биз семиребиз, аялдарыбыз семирет, 2-3 бала төрөп берет деген маселе бар да. Көрдүңүзбү? Рызкыны берип аткан маселеде бир эле жамыр карга ушу асмандан жаадырабыз деп атат. Урматтуу мекендешим, шүгүр кылышыбыз керек. Анан зикир, астагфирулланы көбөйтүшүбүз керек. Бир алым айтат, ушу астагфирулла өзү жетет дейт. Эч нерсени кереги жок. Ушу астагфирулланы эле айтсаң, сага ушул жетерлүү дейт. Астагфирулла, астагфирулла. Урматтуу мекендешим, кайка барасың сен? Маани берсеңиз, урматтуу мекендешим, ар бир нерсе рызкы. Азыр экөөбүз, сиз мени көрүп турасыз, мен мынтип сүйлөп атам, бул дагы рызкы, урматтуу мекендешим. Жазылбаганда көрбөй элек бул маселелерди. Мени себеп кылып сизге жеткирип атабы? Демек сураласыз эртең. Сиз дагы бирөөгө жеткириңиз, астагфирулланы көбүрөөк айтыңыз, башкаларга жетишине дагы себепчи болуңуз. Баягы кафелерге келгенде устукан тартышат го. Пакет көтөрүп кетесиң үйүңө, балдарыңа, чакаңа конфет алып кетесиң. Ушул сабактан дагы сен сабак ал. Сабак алып, ошо устуканды көтөрүп кеткен сыяктуу ушу зикирлерди көтөрүп кет. Үйүңө барып, аялыңа, башкага 5 жолу 10 жолу кайталатып, жаттатып, ушул нерсени айтсак жакшы экен деп түшүндүрүп кой. Качан адам өзүгө алат, качан бирөөгө жеткиргенде, бирөөгө айтканда. Бул психологияда дагы бар. Бул мени эсте сактап калуу процессинде, сабактарында бүт бардыгында бар. Урматтуу мекендештерим, маани берели бул нерселерге. Истигфарды көбөйтөлү. Астагфирулла, астагфирулла, астагфирулла. Мен 100% кепилдик берем бул маселеге. 100%, 100%. Эгерде 100% көтөрүлө турган болсо, 1000% керек болсо миллион миллиард процент гарантия берем деп коет. Кепилдик берем, урматтуу мекендешим. Эгерде сиз ушул нерсени 40 күн калдырбастан астагфирулла деңеле. 40 күн астагфирулла, астагфирулла, астагфирулла. Жан дүйнөңүз ушундай эс алып калат. Максаттарыңыз бүт өзгөрүп калат. Азыр оюңуз жалаң ушул акыркы телефон, iPhone алсам болду, машинага жетсем болду, үй жайга жетсем болду деп каласыз. Азыр оюңуз ушундай боло турган болсо, ошо оюңуздагы нерсеге жетесиз. Бирок урматтуу мекендешим, баягы
Kumdu salıp koyuşat. Kum mындай акырын өтө берет. Биринчи тепкичтен экинчи тепкичке өтөт. Ошол жыйнаган бийлик байлыгыбыз бардыгы өтпөй калат, бирок биз өтүп кетебиз алдыга. Айтайын дегеним бардыгы калып калат, бирок сиз урматтуу мекендешим эмнени алып кетесиз, ошого маани бериңиз. Зикир астагфирулланы көбөйтүңүз. Буга өтө чоң маани бериңиз урматтуу мекендештер.